Кыргызстандын жаш лидерлери деген коомдук мектеп ачылган. Бул багытта фонд жылына 200дөй жаш элита, кийин бизнес тармагында болсун, политикада болсун, илим тармагында болсун, элита боло турган балдарды тарбиялоо боюнча 200 балага ушундай билим берип туралы деп чечкен. Ачылыш сөзүн Прогрессивдүү өмүрлөр фондунун негиздечиси Аскар Маткулов Салымбеков өтөт. Эмне үчүн биз ушунчалык байлыктар менен, ушунчалык потенциалыбыз менен ушу артта жүрөбүз? Бизде алдыга чыкканга бүт баардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Эмне бу тормуз болуп атат? Тормуз болгону биздин жанагы азыркы келип аткан саясатчыларыбыз мамлекетти ойлобой, элди ойлобой эле өзүнүн кызыкчылыктарын ойлоп, мамлекетибизди артка калтырып атканына мына көзүбүз жетип атат. Ушунчалык байлыгыбыз менен тоолор, суулар, токойлор канча бизде байлыгыбыз бар. Ошону жакшынакай эле баягы акыл эсибиз менен мындай уруна баштасак, анан кийин биз Кыргызстанды гүлдөтөбүз. Гүлдөткөнгө мына силер ошону өзүңөр өзгөрүлүп, элибизди өзгөртсөк, жакшынакай эмеге жетебиз. Кыргызстан деп баягы ушул иштей баштасак, бир убакыт в едином порыве дегендей. Анан ошондо биз Кыргызстандын келечегин түзөбүз. Кыргызстандын жаңы моделин түзгөнгө мынакей теле оюн деп бүт Кыргызстан боюнча ошол конкурсту өткөрөлү деп атабыз. Баягы эле личный разборка, сен дурак, мен дурак, бүттү ошо парламентте отуруп алып эле же болбосо башка кайсы тармак болбосун. Экономика болобу, экология болобу, баардык ушу ак дил деген элдин кайра сознаниясын бурушубуз керек. Ай сен деген жанагы акча тилеп атканың, ал деген сен деген Кыргызстаныңды сатып атканың деп айтыш керек. Окутабыз. Колубуздан келишинче силерди окутабыз. Нургазы Дурузбекович, Мажитова Акмарал Акылбековна, Сатаров Айбек Курбаналиевич. Кыргыз Түркманстан Университети катары биз Кыргызстанда болгон ар бир жакшы иште барыз. Биз бир тууган элимиздин эң кыска убакытта өнүгүүсү, байлыгы, жыргалжылыгы, элин тынчтыгы, биримдиги жөнүндө эч бир иште колдо болгон эч бир иши сактап tutпайбыз. Бизде эмне бар, Кыргызстан үчүн бар. Бизде эмне бар, кыргыз эли үчүн бар. Кыргызстан моей мечты – модель развития страны. Телеигра адресована молодым лидерам в возрасте от 16 до 30 лет, заинтересованным в определении национальной идентичности, устойчивом развитии общества и окружающей среды, гражданской ответственности в своем регионе и стране. Долбоорубуздун максаты биринчи, ар бир кыргыз жаранынын жан дүйнөсүн козгогон улуттук кыялды табуу. Мындайча айтканда, кыргызская мечта, американская мечта деген сыяктуу. Экинчи, өлкөнүн келечектеги өнүгүү моделин түзүү. Үчүнчү, жаштардын ой тилеги аркылуу жаңы Кыргызстанды куруу. Бардыгы кыялдан башталат, бардыгы жакшы тилектен башталат, бардыгы жакшы максаттан башталат. Эгерде кыял, тилек, эмгек менен, интеллект менен коштолсо, ал реалдуу долбоор байланат. Биздин демилгебизди колдогон адамдар Кыргызстанда көбөйө берсин. Кыргызстанда ак күчтөр кара күчтөрдү жеңели. Жеңебизби? Биз негизи өзүбүздүн фондубуздун максаты менен баштаган бул коомчулуктагы жаштар арасындагы терс көрүнүштөргө каршы күрөш, бул арак, тамеки, наркотик жана интернет көз карандылыктары. Ушул нерселер менен биргеликте адеп ахлак жагында кошо алып кетебиз, анткени ыймандуу жана адептүү гана өлкөдө өнүгүү жана өсүү болот демекчимин.
ушул биздин негизинен ала турган жаатыбыз бул терс көрүнүштөр жана адеп аклак тармагын алмакчыбыз. Прогрессивдүү демилгелер фондусу бир жылдан ашык мына Кыргызстанда жаңы саясий элитаны даярдаганга өз салымын кошуп атат. Бир жыл мынакей өзүңөр күбөсүңөр кандай иштер жасалганын. Быйыл 2014 жылкы биздин программа проектлерибиздин бүгүн бет ачарын жасадык. Быйыл биз 4 долбоорду ишке ашырганы турабыз. Биринчи чоң долбоор бул Кыргызстандагы волонтерлордун кыймылын мындай өзүнчө бир системага келтиргизип, бардыгын мынакей бүгүн 20 группа Кыргызстандын бардык бурчтарынан келген, жогорку окуу жайларынан келген группалардын башын бириктиргизип, мындай меморандум кол коюшуп, алар ушул волонтерский движенияны биздин фонддун алдында жүргүзмөй болушту. Экинчиси, былтыркы акыл тирек конкурсунун жеңүүчүлөрү мындай интеллектуалдык клуб түзүштү. Клуб түзүп, интеллектуалдык ошо Кыргызстандын келечеги үчүн иштеген долбоорлорду жазуу боюнча ошондой бир даана мекенчил патриот жана жаш окумуштуулар ошондой бир клубун түзүштү. Үчүнчү направлениябыз жанагындай коомдук мектеп ачып атабыз. Кыргызстандын жаңы лидерлерине 200 баланы биз тандап алдык, 600 заявление түштү эле, ошондон 200-үн тандап алдык. Тандаган аябай кыйын болду. Даана мыкты адамдар, мыкты балдарыбыз келди. 4-5 тил билген, финансыдан, экономикадан жакшы баягы өздөштүргөн балдарыбызды. Бир жылдын ичинде ошол 200 баланы окутуп, тарбиялап чыгалы деп атабыз. Ошолорго кийин биз Кыргызстандын тагдырын мамлекеттик башкарууга ошолорду биз тарбиялап, ошолорго колуна тапшыралы деген оюбуз болуп атат да, ушундай команда түзүп. Анан кийин 4-үнчү кыялымда Кыргызстан деген теле долбоор. Ал жерде биздин Кыргызстандын жаңы моделин, келечекте Кыргызстан кандай болуш керек деген ошондой бир конкурс өткөрөлү деп атабыз. Бүт региондор катышат. Анан финалы Бишкекте болот. Ошентип биздин саныбыз дагы, сапатыбыз дагы жылдан жылга көбөйүп, мына бүгүн 500 бала чогулду. Мен ойлойм эмдиги жылдын аягында 5000 болот, 50.000 болот. Ошентип жаңы күчтөр, таза күчтөр, ак күчтөр биздин Кыргызстандагы жанагы кара күчтөрдү жеңет деген маанайда биздин бүгүнкү бет ачарыбыз ушундай жакшы маанайда өттү да. Дагы бул башталышы бул жыл сайын өтүп туручу мектеп болот.